Assalamu alaikum, урматтуу Чүкмек ютуб катталуучулары. Азыр ошол TikTok'то, Instagram баракчада праваны 3 күндө без экзамен алып беребиз 10 000 сомго деп аябай көп ушундай видеолор тарап жатат. Аны ошол мына Рамазан инимдин видеосун, ошондой эле Бака автосалондун видеосун колдонуп, көпчүлүк бекеттештерибизге мындай зыян тийгизип келатат десек болот. Бүгүн ошо боюнча бир кененирээк маалыматты берели. Рамазан буга чейин официалдуу автошколаны реклама кылган, ошол видеону кыркып алып, ал мошенниктер колдонуп жүрөт десек болот. Толук маалыматты өзүнөн алайлы. Максималдуу түрдө ушуну группа контакттарга бөлүшүп, ушуну права алам дегендерге да жөнөтүп коюңуздар. Ушундай мошенниктерге алданып калбасын мекендештер. Ассаламу алейкум, жалпы биздин көрөрмандар, мекендештер, эч убакта эч ким сиздерге 10 күндүн, 3 күндүн ичинде айдоочулук куәлүк алып бере албайт. Бул мыйзамсыз болот туугандар. Автошколага окуп бүтсөңөр, анан экзаменден өтө албайсыңар, биз жардам беребиз. Биз сиздерге курстун негизинде окутуп, экзамендеги суроолорду, анан экзаменден өтүшүңөргө биз жардам беребиз. Бирок биздин ошондой сүйлөгөн видеолорубузду мына TikTok'то мындай бир мошенник каналдар биздин видеолорду киргизип, 3 күндө алып бере коебуз, манча которгула, анча которгула деп пулдарды бырлак этип, элди алдап койгонго аракет кылып атыптыр. Ошонун алдын алуу максатында биз азыр мына Учкун акебиз менен биргеликте видео тартып атабыз туугандар. Алданбагыла. Эгерде айдоочулук куәлүк боюнча суроолоруңар болсо, биздин өзүбүздүн официальный аккаунттарга жазгыла туугандар. Биз өзү Instagramга да, TikTokко да, YouTubeга да киргизебиз. Ошол жакта номерлерибиз бар биздин. Ошол номерге жазгыла, башка номерлерге ишенбегиле. Алдап коюшу мүмкүн. Анан алданып калсаңар, Рамазандын видеосу турат деп менин видеомду көрсөткөнүңөр менен акчаны башка бирөөгө которгон болосуңар да, ошон менен дагы кайра алданып каласыңар. Ошондуктан кимде ким айдоочулук куәлүк ала албай атса, шашылып эле бирөөгө которуп албагыла. Жакшынакай билгиле, адресиң каерде, сен каердесиң, видеозону чалгыла. Кыскасы алданып калбагыла туугандар. Мына жерде азыр Бака автосалондун да видеосу киргизген. Биздин да видеобузду киргизип алыптыр. Мына мен автошкола боюнча, права боюнча сүйлөгөнүмдү киргизип, өзүнүн номерин жазып, 3 күндө без экзамен алып берип коём деп жазып коюптур да. Бул туура эмес туугандар, алданып калбагыла. Без экзамен, сатып алуу мыйзам жол бербейт туугандар. Ошондуктан алданбагыла. Мына Учкун акебизге да рахмат, ушунчалык маалымат менен бөлүшүп, коомчулукка жеткирип атканы үчүн. Кимде ким айдоочулук куәлүк алам десе, официальный автошколаларга кайрылгыла, бир эле бизге кайрылгыла дегенден алыс, биз ким кайсы жерде болсо, ошол жактагы автошколага кайрылгыла. Анан мына Оштун айланасы, мына Бишкекте окутуп атабыз, ошол жактарга экзаменден өтө албай атам десеңер, биз кече 20-сы, бүгүн 20-сында окуу башталган, бүгүндөн албай жазып берсеңер боло берет. Биздин өзүбүздүн номерге жазылган. Номерди деле коюп коесузбу? Коюп беребиз, толугураак маалымат алабыз. Андасыздар мекендештер, Бака автосалонунун дагы видеолорун кыркып, ошондой 3 күн ичинде акчага 3 күн ичинде 10 000 сомго права алып беребиз без экзамен деп Бака автосалонунун дагы видеолорун колдонгон. Бир эле Рамазандын видеосу эмес, ошол азыр Бака менен дагы Рамазан сүйлөштү. Эч кандай ал аккаунтка тиешем жок. Мен башка официалдуу окуу жайларды, автошколаларды реклама кылсам, ошол видеомду кыркып алып, ушинтип менин видеом колдонуп атат экен деп Бака автосалону дагы айтып өттү. Туугандар, ошол Бака демекчи, Бака автосалон менен да чалып сүйлөштүк жаңы эле. Ал дагы мен билбейм дейт, аны таппай атабыз дейт. Көптөн бери ушундай чыгарып атат, биз да таппай атабыз дейт. Ошондуктан сиздер да алданып калбаңыздар. Биз да өзү менен сүйлөштүк, ал да билбейбиз дейт. Мен да билбейм, мисалы аны жөн эле бир бала көрсөттү, мына сизби дейт. Менмин десем эле карасам, мына жазуулары туура эмес. Бул мошенник, менин видеомду колдонуп атыптыр дедик. Ошондуктан сиздерден суранам, маалыматты тактаңыздар. Менин өзүмдүн номеримди азыр мына экранга коюп коебуз. Ошол номерге кайрылгыла, биз өзүбүз жооп беребиз. Жакыныраак башка коюн туугандар, мына. Көрдүңөрбү? Мына ушул аккаунт, TikTok аккаунт номери менен турат. Алдайт. Instagram билбейм. Мен мага TikToктон жиберишти, TikTokто. Негизи кандай соцсеттерге аккаунт ачпасын, 3 күндө без экзамен 10 000 сомго эч кандай мыйзам жол бербейт мекендештер. Башка бир аккаунттарды ачып дагы ушинтип видеолор таратса, ишенбеңиздер. Мен ошого чакырат элем. Максималдуу түрдө бирден лайк басып, максималдуу түрдө таратып коюңуздар. Эч ким алданбасын. Этият болгула туугандар. Колдон келишинче биз дагы аракетти жасап атабыз. Ушул алдамчылыктын алдын алуу максатында. Алданбаңыздар, официалдуу турда окуйм десеңер, айдоочулук куәлүк алам десеңер, биздин өзүбүздүн аккаунттарга жазыңыздар. Автошкола менен тааныштырабыз, жолуктурабыз, сүйлөштүрөбүз. Өзүңөр аракет кыласыңар. Экзаменден өтө албайсыңар, анан биздин курска келип окусаңар боло берет. Өтө этият болгула. Мына мошенник туугандар, мына TikTokто мындай кылып аккаунт ачып алыптыр дагы. Менин видеолорумду мына карагыла. Видеолорумду жүктөп атат экен мына. Менин видеолорумду жүктөп бүт бардыгын
элди алдап атат. Бул мошенник туугандар. Биздин өзүбүздүн аккаунтка жазылгыла, өзүбүздүн аккаунтка. Булар алдайт. Мына менин номеримди алмаштырып, өзүнүн номерин коюп алыптыр туугандар. Мына мен өзүмдүн аккаунтумду көргөзүп коеюн силерге. Мына биздин өзүбүздүн аккаунт мына. Официальный эреже плюс. Мына Рамазан Абдубаитов, мына бүт менин данныйларым бар. Мына биздин номер туугандар. Мынаны карагыла. Мына жактан азыр жазып атабыз биз. Кайсы алейкум салам, кайсы категория керек болуп жатат сизге деп жазып атат. Мына биз азыр кармайбыз. Туугандар, жанагы мошенник мынау. Ишенбегиле. Ишенбегиле, мына мен видеолорумду руксатсыз алган. Бул видеолор негизи мындай голостор өзү эле, бирок мына 10 000 сомго алып беребиз, без экзамени деген бүт бардыгы алдайт туугандар. Мошенник. Ишенбегиле. Муну кармаш керек мына. Мына жерде бүт өзүлөрүнүн номерин коюп алышыптыр. Ана мына жерде мына Баха дамке деп мына автосалондогу баханы да коюп алыптыр. Эчат болгула туугандар. Мына мошенник мына. Карагыла, комментарийни карагыла. Комментарийде дагы мына жазып атат. Мошенник бул деп. Көрдүңөрбү? Бул мошенник экенин бардыгы билет экен. Абайлагыла. Биздин өзүбүздүн аккаунтка гана жазгыла. Оштогу Акбура милиция бөлүмүнө келдим туугандар. Биздин видеолорду мошенниктер алып пайдаланып атат экен туугандар. Өздөрүнүн номерин коюп алышыптыр. Алданбагыла туугандар. Анда эч кандай 3 күндө силерге эч ким право алып бере албайт. Бүт подделка болот, бүт фальшивый болот туугандар. Ошон үчүн ишенбегиле туугандар. Биздин өзүбүздүн официальный аккаунттарга жазгыла. TikTok'ta ereje plus деп латын тилинде жазасыңар, английский. Instagram'da болсо Рамазан деп эле жазасыңар. YouTube'da деле Рамазан деп жазсаңар чыгабыз туугандар. Эч кандай башка 3 күндө жасап берип коет деген нерсеге ишенбегиле туугандар. Бунун бардыгы мошенниктер туугандар. Бизде экзаменден өтө албай аткандарды курс аркылуу окутуп, анан экзаменге айдоочулук күбөлүк алабыз туугандар. Экзаменден өтсөңөр, ошону эске алгыла туугандар. Эч ким силерге 3 күндүн ичинде айдоочулук күбөлүк алып бере албайт. Бул мошенникти карагыла. Get контактка салсак бүт бардыгы эле муну мошенник деп сохранить этип коюптур туугандар, карагыла. Право фальшивый дейт мына. Көрдүңөрбү? Эчат болгула. Буга окшогон мошенниктер өтө көп. Нелегал право дейт, көрдүңөрбү? Мына жакта бүт бардыгын белгилеп алыптыр. Ар ким ар кандай 10 000 сомго право дейт мына. Өтө эчат болгула. Ишенбегиле буга. Бул точно мошенник туугандар мына. Баха право дейт мына. Баханын атын сатып атат. Дамке 77 дейт мына. Автосалондо Баха менен Дамкеттин атын сатып ошонун видеолорун жүктөп алыптыр. WhatsApp'та ачкан, кайсыда WhatsApp? Мына WhatsApp'тан биз жазышып атабыз, карагыла. Канча күндө даяр болот десем, 3 күндө даяр болот дейт. 13 000 сом болот дейт. Каяктан алабыз десем, биз Караколдо дейт адрес. Алыс болсо онлайн түрдө эле алсаңар болот дейт. Анан Караколдо наличке берели десек, могу адрести жиберип атат. Караколдо, Московская 125. Бул жер жок адрес туугандар. То есть адрес бар болушу мүмкүн, ал адамдар ал жерде жок. Ошон үчүн ишенбегиле туугандар. Мына номерин да эстеп калгылачы мына. 501 172 249. Бул мошенник туугандар. Өтө эчат болгула.